Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Биздин турмушубузда көпчүлүк учурда кандайдыр бир максат койгон учурда бир иш болобу же үй куруу болобу тыйыныбыз жетпей калган учур болот. Ошол учурда биз банкка кайрылып, банктан карыз алуу туура деп табабыз дагы, банкка барабыз. Эми азыркы учурда Кыргызстанда абдан көп банктар бар. Алган банктан карыз алган адамдар дагы көп. Мен адвокат катары мындай кредит маселелери менен көп иштеймин жана көп көйгөйлөрдү байкап жүрөмүн. Ошол себептен бүгүн банктардан карыз алуу маселелерин талдасак деген оюм бар да. Көпчүлүк учурда акча керек болуп калды деп биз чуркап барып эле банктан алар кандай талап койсо ошонун баардыгын аткарып тез арада чуркап алганга шашабыз да. Кагаздарыбыздын баарынын топтоп келип эле кредитный отделге кирип туруп кагаздарыбызды берген учурда алар бизге келишим берет. Ошол келишимди эч жакты карабай, анын бир да сөзүн окубай тез ара кол коебуз дагы кассага жөнөбүз. Кассадан акчаны алып алып туруп үйгө келгенде баягы өзүбүздүн иш аракеттерибизди эмне максатка алсак ошого пайдаланууга аракет кылабыз дагы баягы түзүлгөн келишимдер жөнүндө унутабыз. Бирок бул көпкө созулбайт. Бир аз убакыт өткөндөн кийин кайра кайтаруу мөөнөтү келет. Кайра кайтаруу мөөнөтү келгенде шартыңарга жараша төлөй бересиңер. Анан бир күнү төлөй албай калган учурда көйгөйдүн баары ошондо башталат. А эмне үчүн? Себеби эстейсиңер, баягы алып аткан учурда ошол келишимди окубай туруп кол койгонуңарга өзүңөр да таң каласыңар дагы. Ошол учурда көп катачылык кеткендигин байкайсыңар, бирок ал учурда кеч болуп калат. Себеби убакыт өттү, силердин колуңар коюлду, банктын мөөрү басылды, келишим түзүлдү, катталды. Эми азыр артка кетишке мүмкүнчүлүк жок. Ал аз келгенсип башка жанына кошумча берген эки келишимге да кол коюп койсоңор, ал келишим эмне жөнүндө экен дагы түшүнбөй калган учурларыңар болот. Ал кайсы келишимдер? Биринчиден, силер банкка кайрылган учурда карызга алып атасыңар банктан. Бул договор займа деп аталат. Ошол карызга алуу келишими болот. Экинчи келишим договор обеспечения. Ошол келишимди камсыздоо. Договор залога деген болот. Ал үйүңөрдү коесуңар, же машинаңарды коесуңар, же кандайдыр бир мүлктөрдү коесуңар, счетуңарда акчаны коесуңар. Ошол экинчи келишим болот. Анан дагы бир үчүнчү келишим бар. Бул ошол берген мүлкүңөрдү банкка өткөрүп берем деген келишим бар. Мына ушунун баардыгын кунт коюп, көңүл коюп окугандыгыңарга байланыштуу көйгөйгө туш келип каласыңар. Эми төлөй албай калган учурда бул өзүнчө ошол мөөнөтүнө келген учурда сумманы эмес, андан тышкары алардын пенясын, проценттин өзгөчөлүктөрү боюнча эсептерин аябай көбөйүп кетет. Бир ай калгандан кийин эле анын баягы өсүнө кошула баштайт дагы. Анан чоң чыр маселелери пайда болуп атат. Биринчиден, кандай гана келишим болбосун, колуңарды көтөрүп кол коердун астында сөзсүз окуш керек. Анан түшүнүш керек, эмне жөнүндө кеп болуп атат. Эгерде ошол учурда түшүнүксүз нерселер болсо, анда юристтерге кайрылыш керек. Бул берен эмнени түшүнүп атат, эмне жөнүндө айтылып атат. Ошонун баарын талдап өткөндөн кийин банктан карыз алып аткан учурда эң биринчиден бул эсеп маселеси. Канча сомду, канча убакытка, канча процент менен алып атасыңар, ал процент кандай төлөнөт? Ай сайын төлөнөбү, же кийин төлөнөбү? Азыр менин байкоомдо көпчүлүк учурда банктардан кредит алган учурда дегенде пайдалануу проценттерин алышат, анан кийин өзүнүн негизги суммаларын алып аткан учурларды көрүп атам дагы. Дайыма таң каламын, эмне үчүн ушундай нерсеге адамдар макул болушат? Эмне үчүн пайдалана элек акчасы үчүн алар уже процентин төлөп коюп атышат деген суроолор болот да менде. Ошон үчүн мен силерди
сөзсүз түрдө банктан кредит алып аткан учурда эсепти өзүңөр так жасап, ар бир процентин эсептеп, андан кийин ошол акчаны төлөгө ай сайын болобу же 3 ай сайын болобу мүмкүнчүлүгүңөр барбы же жок, ошону туура эсептешиңер керек. Андай болбой эле шашылыш түрүндө кээ бир учурда договорлуу келишимдерди дагы банктын кызматкерлери түзгөндө ар кандай түзүп коет. Мисалы үчүн чоң цифралар менен жазган жерлери бар, майда цифралар менен жазган. Эмне үчүн мындай майда жаздыңар десек, бул кагазды экономдоп атабыз дейт, бирок андай эмес. Себеби майда болбош керек, бирдей текст менен жазылган келишимдер болуш керек да, ошону байкап окушуңар керек. Майда жерлерде да жана пеня жана башка үстүнө кошула турган акчаларды сөзсүз түрдө окуп эсептеп чыгышыңар керек. Өзүңөр эсептеп бүткөндөн кийин банктын кызматкерлерине суроо бериш керек. Бул кандай болот? Алар баардыгына жооп берет дагы. Анан ошол учурда гана силер карызга алуу келишимин түзгөнгө даяр болосуңар. Договор залога. Бул обеспечение, бул камсыздоо. Ушул эгерде карыз алуу келишимин аткара албай калган болсо, учурда ошол карыз акчанын ордуна ушул мүлктү алат деген келишим. Ал мүлктү силер туура бааладыңарбы? Биринчи суроодо. Көпчүлүк учурда мүлк 50% гана баасы көрсөтүлөт. Мисалы үчүн $100,000 тура турган болсо, аны келишимге бул үйдүн баасы $50,000 деп түзөт. Бул биринчи катачылык. Себеби мамлекеттик банктын талабына ылайык, мыйзамдын талабына ылайык сөзсүз түрдө үй же башка мүлк 100% баасын коюлуш керек. Эч качан 50% койбош керек. Эми банктарда иштеп атат, түшүнүктүү, алар өзүнүн кызыкчылыгын карашат. А силер бул учурда өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды алдырбашыңар керек. Ошол себептен үйдүн баасы толук көрсөтүлүш керек. Андан тышкары кайсы учурда алынат? Эгерде жанагы келишимди аткара албай калып, акча таба албай калган учурда банктардагы акча алган адамдарга бир аз жардам көрсөтүш керек. Биринчиден, банктын өзүнүн тартиби боюнча 3 ай төлөй албай кала турган болсо, анда негизги сумма гана төлөнөт. Проценттер токтотулат. Негизги суммалар аны төлөнүп бүткөндөн кийин, анан кийин процент алынат. Мына ушуну байкабай туруп, аралашып кеткен учурда баалары чыкпай туруп, көп мүлк кетип калып атат. Кээ бир учурда сотко кетип атат иштер. Мына ушул тартипти түшүнүп, 3 айдын ичинде төлөй албай калган учурда банк силерге жардам катары жанагындай нерселерди көрсөтүш керек. Андан тышкары процент эсептегенде дагы көпчүлүк учурда мен өзүм практикаман байкадым. Бир жолу эсептеп отурсам, мисалы үчүн $1000 алган болсо, бул айда $100 төлөй турган болсо, проценти $100 гана болуш, төлөбөй алган учурда $100 гана эсептелиш керек. Алар болсо калган $900 кошуп туруп эсептеп, ошону менен бул өзүнүн өзү сумма көбөйө берген да. Ал эсепти эч ким текшерген эмес. Урматтуу көрөрмандар, ар бир адам өзүнүн укугун өзү коргогонго биринчи жолу өздөрү аракет кылыш керек, өздөрү эсептерин текшериш керек. Анан ушундай нерселерди байкап аракет кылыш керек да. Себеби банк болобу же башка мекемелер болобу, силер карыз алып аткан учурда алар финансылык жактан билимдүү мекемелер. Ал эми сиздер ар кандай билим деңгээлиңер болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул учурда өтө абайлаш керек. Азыр эми тилекке каршы үй бүлөлөрү менен үйлөрүн берип коюп отуруп калган учурлар бар да. Ага жетпесек болот эле, себеби ал маселелер банк тарабынан күч көрсөтүлүп келатканда, күч көрсөткөн эми бул сотко кайрылып, башка органдарга кайрылган учурда талап күчөп баштаганда адамдар өзүн жоготуп коет.
анан талоого мүмкүнчүлүк алы келбей калган учурда сөзсүз специалисттерге кайрылышыңар керек. Ошо юристтер, экономисттер, эсептериңерге жана укук маселелери тарабынан силерге жардам берилет. Эми азыркы учурда мамлекет тарабынан ушундай көйгөйгө туш болгон адамдарга чоң жардам көрсөтүлөт. Акыркы учурда чыккан мыйзамга карата, эгерде адамдар бул банктардан гана карыз албайт да, адамдар бири-биринен карыз алган учурлар болот. Эгерде бири-биринен алган учурлар болсо, анда алардын проценттери алган негизги суммасынын 50%-дан ашпаш керек. Бул закон арасында в числителе деген чыккан. Андан тышкары мамлекеттин чоң жардамы болуп, бул жалгыз жашап аткан үй алынбайт деген мыйзам чыккан. Ушуну кеңири пайдалансаңар болот. Эгерде өзүңөр аны көрсөтүп айтпасаңар, ал жөнүндө эч ким кеп кылбайт. Ошол себептен жалгыз жашап аткан үйүңөр боло турган болсо, андан чыгарылбайсыңар. Биринчи иретте үйдү алдырбай, башка мүмкүнчүлүктү издеп, башка акча каражаттарын издеп, буларды кредиттерди төлөөгө өзүңөрдүн аракетиңер болуш керек. Сөзсүз түрдө алган акчаны кайтарып бериш керек. Келишим боюнча түзгөн проценттерин да төлөп бериш керек. Бирок ошол мамиле түзүп аткан учурда баардыгы текшерилип, силер тараптан баардыгы мыйзамдуу болгону туура. Ошол себептен ушундай учурларда түзүлүп аткан 3-чү келишимге өзгөчө маани бергим келет да. Бул өзүңөр берип аткан үйлөрүңөрдү, унааларыңарды жана кредитти договор залога деп коет, ошого берип аткан унаңарды биз өзүбүз өткөрүп беребиз деген келишимге кол коесуңар. Бул жаңы эле акча алып атсаңар, жаңы эле карыз алып атсаңар, мындай төлөбөй калам деген оюңар жок болуп атса, эмне себептен ушул келишимге кол коесуңар деп мен суроо берет элем да. Себеби алган акчаңарды төлөй албай мына үйдү өткөрүп бератам деген келишим да бул эми мындай өтө жөнөкөй айта турган учурда. Ана ошону пайдаланышып, аны түз эле өздөрүнө жаздырып өткөрүп алышат дагы. Доогерлер көпчүлүк учурда мына мага кайрылып атат, көпчүлүк учурда мыйзамсыз өткөрүп алышат өзүнө. Себеби бааларынан айырма болот. Мисалы үчүн жанагы $30,000 карызы болсо, $100,000 үйлөрүн өткөрүп алышып, эме атат, эми өздөрүнө пайда көрүп атышат. Ошол учурларды мен туура эмес деп эсептейм. Бирок ошолорду талдап, башынан кол кое аткан учурда ойлонуп келишимге кол коюш керек. Мен өзүмдүн практикаман айтып кетейин деген нерсем мындай болуп атат да. Эми акча маселеси болгондон кийин сөзсүз алдоо дагы болот да. Бир эле мисал келтирип кетейин. Бир жаран дагы бир адамды таап алып, экөө келишип сүйлөшүп алып, экөө бирге бир кредит алалы деп сүйлөшөт дагы, бирөөнө жаздырышат. Ошондо кредитти бүт оформить этип бүткөндөн кийин кассага келгенде тигил киши акчаны санап алып кол коет дагы, акчанын баардыгын берки киши алып кетип калат да. Ошондо бул алдым деп кол коюп берет документке, акчаны болсо башка киши алып туруп анан төлөбөй жоголуп кетет. Мына ушундай учурлардан абайлаш керек да. Себеби эгерде бир адам менен тыйын алып иш кыла турган болсоңор, алар силердин ишенимиңерге татыктуу адам болуш керек. Жана ушундай көйгөйлөрдөн качыш керек. Анан көпчүлүк учурда байкап атам, мына кредит алып берем деп дагы көп кишилер ошого жолугуп калып атат. Кредитти кайсы гана банк мекемесине кайрылбасаңар, анын эч кандай ортомчусу жок эле, алса болот. Өзүңөр документтериңерге жараша, ошого топтогонго жараша ала аласыңар. Андайларга кабыл алыш керек. Бул кылмыш иши болуп эсептелет. Андан тышкары ар бир адам кредит алып аткан учурда эмнегедир мусапыр болуп калат да. Ушундай
жалдырап бергилечи деп эмне себептен болот билбейм. Же банктын кызматкерлери ошондой шартка коебу, антейин десең баардыгы жакшынакай жылуу сый мамиле жасашат. Бирок ошо эчтекени карабай эле берсең эле, акчаны берсең эле болду деген ой максат менен келип туруп эле жанагындай келишимдердин баары кол коюп туруп, анан кийин кайра өзүбүз салган торго өзүбүз түшүп калып аткан учурларыбыз абдан кейиштүү болуп атат. Ошол себептен кредит алуу маселеси бул аябай татаал маселе. Урматтуу көрөрмандар, азыр көпчүлүк мыйзамдар ушул акча карыз алуу учурунда биздин жарандарыбызга жардам берет. Ошолорду билип алганыңар зарыл. Бул жөнүндө биз дагы кеңири токтоло кетебиз. Бирок мен дагы бир токтолоюн деген нерсем, бири-бириңерден карыз алып аткан учурда өтө кылдат мамиле кылышыңар керек. Себеп жарандык кодекс боюнча, мыйзам боюнча 1000 сомдон ашкан нерселердин баардыгы кагаз түрүндө биздин өзүбүздүн национальный валютасы, доллар эмес, сом менен гана көрсөтүлүп түзүлүш керек. Анан ал керектүү учурда каттоодон өтүш керек. Ушуну байкабай туруп, биз ооз-эки акча берип коюп, 5000–10 000 долларга берип коюп, анан кайра өндүрө албай калган учурубуз болуп атат. Бул жерден мыйзам тарабынан мыйзамдуу түрдө жардам көрсөтүш өтө кыйын болот. Ошол себептен баардык мамилелерди мыйзам талабына ылайыктуу катташыңар керек, дагы жазышыңар керек. Анан гана иш жүргүзсө болот. Ошон үчүн өзүңөрдүн акчаңарды, өзүңөрдүн мүлкүңөрдү пайдаланууда жоопкерчиликти жогору коюшуңар керек, дагы абдан көңүлдөнүп, баардыгын түшүнүп туруп, анан жасашыңар керек. Эми урматтуу көрөрмандар, бул маселелерге дагы биз ар бир бөлүм боюнча кенен эмкеде укук талаасында талдап кетебиз деп ойлойм. Эмкеде жолугушканча саламатта болуңар.